Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге 30 адыр тарапта жайгашкан Шералы айылынан сатыла турган 12 сотук жер жөнүндө информация бермекчимин. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Кызыл китеп бүт бардыгы бар. Сиздер 30 адырдын центрине келесиздер, шаар жактан келген болсоңуздарчы. Анан 30 адырдын центринен Куршап тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, бул жагы мынау жақ Кайрагач, бұл жақ Тойчу айылы болып қалады. Ага жетпей мына Лангар дүкөнүнө ориентир табасыздар. Кайрагач менен Тойчуга жетпей эле Лангар дүкөнүнөн түз бұл жаққа кирсеңиздер асфальт жол. Асфальт жол менен 1 километр түз кирип барсаңыздар, ал жагы Шералы айылы болуп эсептелинет. Шералы айылында сатылуучу жерибиз жайгашкан. Асфальт көчө. 1 километр киресиздер достор. 1 километр. Достор, жерди көргөзүп бердим. Трассадан 1 километр эле киресиздер. Жолдору дагы асфальт. Вызылдаган бойдон кирип келе бересиздер. Сонун жер экен. Трассадан 1 километр киргениңиздерде бул Шералы айылы болуп калат. Анан байкаңыздар, мына жакта үйлөр көп. Үйлөр толтура достор. Келип өзүңүздөр баалап кетесиздер. Бул жагы үйлөр толтура, бул жагы бак. Мына жакта жашоочулар бир майрам өткөрүп атат экен, көрүп атасыздарбы? Кум дагы ээсине карайт экен. Бул жер көчө, сатылуучу жерибиз ушул. 12 соток. 4 бурчтук тегиз квадратный жер. Зым менен тосуп койгон. Азыр ал жер пока временно ачык. Мындай кирип келе бересиздер. Ээсинин номери экранда жазылуу, өзү менен дагы сүйлөшөсүздөр. Келип көрүп кетсеңиздер дагы болот. Мына, байкаңыздарчы. Фундаменти дагы жакшы экен. Көчүп кеткен, сынып кеткен, укаланып кеткен жерлери жок. Лично өзүм карап чыгып анан сиздерге айтып атам. Фундаменттин планировкаларын түшүндүрөйүн. Бул жер коридор болот. Мына жер санузел болот. Бул жер кухня план боюнча. Мына жер болсо спальный, гостиный. Мына чоңурагы конок бөлмө. Мына подвал дагы даярдап койгон. Эми бул жак өтөйлү. Байкаңыздарчы. Көчөттөр эгилген, ограждение кылып талдарды эгип коюптур. Эртең эле чоңоюп көркүнө келип калат. Анан мына үйлөр дагы көп. Мына жакта көп экен. Нар жактарда көп экен. Шералы айылы достор. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Жер издегендер ошончо азыр. Жер издегендер ошончо. Жер алып утулуп калдым деген адам боло элек. Болгону текшерип алсаңыздар эле болду госрегистрден. Азыр закон күчтүү. Компьютерга салса, мисалы, адамдын паспортун деле компьютерга салса, бүт даныйлары чыгат го. Каерде иштейт, каерде жашайт, канча баласы бар, ажырашканбы, ошол сыяктуу эле бул жердин кызыл китебин мындай госрегистрге апарып эле компьютерга салса, бардык даныйлары чыгат. Карызбы, залогтобу. Азыр өнүккөн заман туугандар. Госрегистрден текшерип өткөрүп алсаңыздар эле болду. Турак жай, кадимгидей үй салып, кадимгидей отурукташасыздар. Көрүңүздөрбү? Үйлөр көп, нар жактарда. Эми Шералы десе билбегендер бар да. Мына, бул жакта кошуналар чыгып, жер сатылабы деп сурап атышат. Байкаңыздарчы. Мына элери дагы темир тосмо менен тосуп атышат. Кошуналар элери ушулар. Мына өзүнүн машинасы менен келиптир. Жакшы эле адам экен, жакшы эле адамдар экен. Алдай турган, шат эте турган адамдар эмес. Сүйлөшүп тааныштым, жакшы эле адамдар. Сүйлөгөндөрүн эле билинет го. Ушундай туугандар, барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатыла турган 12 сотук жерди колдон чыгарбай аракетти кылыңыздар. Жер алган адам утат. Тем более фундаменти бар экен. Баасы 2,5 миллион сом. Кеми бар, түшүрүп берет. Ээсинин номери жазылган.